Соңку кабарларын түрмөгө 11-дин оосунда алардын кыскача мазмуну төмөндөгүдөй. Жалал Абад аймактык шайлоо комиссиясынын башчысы тизмеге байланышкан жаңжалдын айынан кызматтан кетсе, жергиликтүү кеңешке шайлоо учурунда жарандарга юридикалык жардам берилмей болду. Ал тынымсыз байланыш деп аталат. Буларда Орусия талаада жайгашкан ооруканада каза болгон медициналык кызматкерлердин өлүмүнө батышта айыптап чыкты. Москва оорукананын кайсыл жакта жайгашканы туурасында маалыматты жүкчүлөргө АКШ Франция берди деп эсептейт. Толугураак окуянын чоо жайын билиңиз. Ушуга кеч калама дегенде шайлоого карата башталган үгүт иштериндеги мыйзам бузуулар туурасында Бишкектин 1-май райондук соту Өнүгүү Прогресс партиясына карата берилген эскертүү мыйзамдуу деген тыянагын билдирди. Мурдараак үгүт иштеринде мыйзам бузуулар болуп жатканы туурасында аймактык шайлоо комиссиясынын эскертүүсүнө карата партия макул эместигин билдирген болчу. Бул арада Борбордук шайлоо комиссиясы 40тан ашык эл аралык уюмдун байкоочуларын каттады. Алардын катарында АКШ, Орусия, Британия, Казакстан, Грузия, Белоруссия, Евро биримдиктин өкүлдөрү, ошондой Азербайжан, Швейцария элчилигинин кызматкерлери байкоос алышмакчы. Шайлоого карата даярдыктар Борбордук шайлоо комиссиясынын аткарып жаткан иштери туурасында маалымат алууну улантабыз. Биз менен байланышта Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов. Кайрат мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Жогоруда Өнүгүү партиясына карата эскертүү болуп, бирок ал жөндүү болгонун айтып өттүк. Биринчи эле эмнеге байланыштуу эскертүү бердиңиздер эле, анан партия эмнеси менен макул эмес болуп жатат? Өзгөчө суроо бул Өнүгүү партиянын каршылыгы жөнүндө турбайбы? Биринчиден мен бүгүн айтып кетким келет. Эскертүү боюнча биз 5 партияга бердик да. Бул Өнүгүү гана партияга эмес, башка партияларга деле. Социал-демократтарга бердик бир эскертүү, Республика Ата журтка бердик бир эскертүү, саясий партияга бир эскертүү, бир кандидатына, жана Алам саясий партиясына жана Кыргызстан партиясына бердик эскертүү. Бирок тилекке каршы баягы эскертүү менен макул болбой, Өнүгүү партиясы өзгөчө Борбор шайлоо комиссиясына арыз жазып, анан Борбор шайлоо комиссиясынан дагы алардын чечими менен макул болбой, ушу 1-май сотуна да кайрылышып, бирок 1-май соту биз тарапта болду да, баягы биздин эскертүүлөрдү күчүндө калтырышты да. Эскертүү өзү маанисинде бул баягы биз берип атканда 11 ноябрдан 9 декабрга чейин Бишкек шаар боюнча үгүт кампаниясы өтүп жатат азыр деле. Бирок ошол өзгөчө үгүт кампаниясында бир нече бузуулар болгон да. Ошонун негизинде ушул 5 эскертүү 5 партияга берилген. Албетте, бул үгүт жүргүзгөн маалда мыйзам бузган бир эле партия эмес, негизи эле шайлоого катышкан партиялар учурда көбүнчө кайсыл эрежелерди бузуп жатышат? Үгүт кампаниясын өткөрүп жатканда бузган эрежелер мындай болуп атат. Бул баягы саясий партиялардын ар бир өзгөчө ар бир кандидаттары баягы шайлоо фондунан тышкары өздөрү бир баннерлерди илип алышкан, плакаттарды илип алышкан, жана уруксатсыз баягы мэриядан уруксат албай баягы муниципалдык жерлерге үгүт плакаттарын, баннерлерин, кубиктерин илип жатышкан да. Кайрат мырза, мына шайлоого көп болсо 4-5 эле күн калды. Анын үстүндө кыргызстандыктар бир күндө эле 2 шайлоо карата добуштарын берүү алдында турушат. Эгер Бишкек боюнча сурай турган болсок, шайлоого байланыштуу иштер кандай жүрүп жатат? Анан ошол эле бюллетендер же болбосо ошол эле шаардыктарга болгон эскертүү билдирмелер берилип жатабы? Анан деги эле үлгүрүп жатасыздарбы? Эми болсо бүгүнкү күндө Бишкек шаар боюнча 236 участкалык шайлоо комиссиянын баары даяр. Курамдарын баары такталган. Андан тышкары мынакей 2 жума мурда окутуу өткөздүк. Ар бир шайлоо комиссиясынын жанагы
эсептөө автоматикалык эсептөө урналардын өзгөчө жанында иштеген операторлордун да окуусун өткөздүк. Андан тышкары дагы мынакей бүгүнкү күндө 1-2 күндө шайлоо бюллетендер ар бир участкалык шайлоо комиссиясына жана шайлоочулардын тизмеси менен толук жеткизилет да. Шайлоо маалындагы бюллетень чатагы дагы кайталанбашы үчүн буга чейин мындай көрүнүш болгон эсиңизде болсо керек. Бул ирет бюллетендер басылып жаткан жердин коопсуздугу кандай болууда? Ошол туурасында маалымат бере кетсеңиз. Быйылкы шайлоодо Борбор шайлоо комиссиясы Учкун ачык акционердик коомунун базасында шайлоо бюллетендеринин баардыгын бастырышты да. Мынакей региондорго 1 декабрга чейин региондорлорго жиберилди. Бишкек шаары толук бюллетендерди алдык баарынча. Азыркы убакытта коопсуздугу сакталган. Ар бир шайлоо участкаларында ички иштер министрлигинин бөлүмүнүн кызматкерлери круглосуточный жүрүп турушат да. Рахмат сизге. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматовдон шайлоого байланыштуу бир катар суроолорго жооп алдык. Теманы улай ушул күндөрү Жалал Абад аймактык комиссиясынын иши көңүл чордонунда болду. Аймактык комиссия бийликтеги партияны мыйзамсыз каттап, анысы билингенде кайра партияны шайлоодон четтетип, эми иш борбордук шайлоо комиссиясынан каралып, комиссия жетекчилиги алмашып отурат. Шайлоого байланыштуу бул окуяга Эленора Сагындык кызы токтолот. Жалал Абад шаарындагы 3 партия бул Ата Мекен, Ата Журт жана Өнүгүү прогресс партиялары бийликтеги партия деп эсептелген. Ошо социал-демократтар партиясынын үстүнөн Боршайкомго арызы менен кайрылган. Ал арыздын баягы маңызын карай турган болсок, бул 3 партия социал-демократтар партиясынын тизмесинде гендердик баланс сакталган эмес деп айтып атат. Башкача айтканда, ошо талапкерлер тизмесинде эркек жана аял талапкерлердин жайгашуу тартиби одоно бузулган. Ушул арызга байланыштуу 2 декабрда Жалал Абадтагы аймактык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү кезексиз жыйынга чогулган жана ал жыйында социал-демократтар партиясынын шайлоодон четтетүү тууралуу чечимин кабыл алган болчу. Бирок бул жерде эң кызыгы ушул аймактык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү өздөрү ушул социал-демократтардын партиялык тизмесин каттагандыгында болууда. Эсиңиздерде болсо, Кыргызстанда ушул жергиликтүү кеңешке карата шайлоолорго талапкерлерди каттоо 1 ноябрда соңуна чыккан болчу. Ал эми 5 ноябрда Боршайком ушул шайлоого бара турган талапкерлердин баардыгына алар талапкер экендигин билдирген күбөлүктөрдү тапшырган. Кийинчерээк бүт Кыргызстан боюнча жергиликтүү шайлоого бара турган адамдардын тизмеси сайтта жарыяланган борбордук шайлоо комиссиясынын. Ошол тизме чыккандан кийин ошол Жалал Абадтагы социал-демократтар партиясына нааразы болуп жаткан партиянын мүчөлөрү доо арыз менен ушул Боршайкомго жана Жалал Абадтагы аймактык шайлоо комиссиясына кайрылган. Бул 30 ноябрда болгон. Жалал Абад аймактык комиссиясынын башчысы жумуштан кетип жатса, алмашуу кандай негизмеде жүрүптүр? Анан негизи эле партиялык тизмеде кеткен катачылыктарга жоопкерчиликти ким алат экен? Ооба, борбордук шайлоо комиссиясы 5 декабрда кеч ушул Жалал Абадтагы болуп жаткан саясий окуяларга байланыштуу чукул жыйын курду десек болот. Ал жыйында ошол Жалал Абад аймактык шайлоо комиссиясы абдан шаалакылык кетирген, көп алешемдиктерге жол берген деп табылды. Бирок ошол жыйында социал-демократтарды эми шайлоодон четтетүү туура эмес болот деп бул маселе добуш берүүгө коюлду. Жыйынга катышкан борборлук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн 9-у социал-демократтарды шайлоого кайруу шайлоого катыштыруу боюнча макул деген добушун берди. Ал эми шайлоо комиссиясынын 2 мүчөсү жок, бул одоно мыйзам бузуу болду. Ошол шайлоо аймактык шайлоо комиссиясы туура чечим кабыл алынган, социал-демократтарды шайлоодон четтетүү керек деген өзүнүн сөзүн айтты. Бирок жыйынтыгында жалпы чечим менен социал-демократтар кайра шайлоо мөрөйүнө калыбына келтирилди. Ал арада ушул Жалал Абадтагы шайлоо аймактык комиссиясынын төрайымы алмашты. Ошол бүгүн белгилүү болгондой жаңы төрайым болуп ушул Толгонай Абдыразаков аттуу айым табылган экен. Ал эми буга чейин комиссияны жетектеп келген Бактыгүл Нуриева өз баягы эрки менен кызматтан кетүү тууралуу арызын жазган. Азыр ушул Жалал Абадта ушул тапта ушундай өзгөрүүлөр болуп жатат.
жоопкерчилик боюнча ооба борбордук шайлоо комиссиясында ошол аймактык Жалал Абаддагы шаардык шайлоо комиссиясында регине көп сындар айтылды, бирок конкреттүү кандайдыр бир чаралар болор болбосу тууралуу мындай так эч сөз айтылган жок жана чара көрүлгөн жок десек болот. Негизи Жалал Абад шаардык кеңеште канча орун бар? Анан ал жакта кайсыл партиялар учурда активдүү болуп жатат? Ушул туурасында да маалымат бере кетсеңиз. Ооба, Жалал Абадта дагы ушул баардык эле Кыргызстандын бурчунда шайлоого карата даярдыктар болуп атат. Бул жерде шаардык кеңеште 31 депутаттык орун бар. Ушу тапта ошол Кыргызстанда шайлоого катышып жаткан жалпы 14 партия тең бул шаарда ошол өздөрүнүн үгүт иштерин шайлоого карата камылгаларын жүргүзүп жатат. Бирок негизги атаандаштык, негизги күрөш ушул Жалал Абадта 7 партиянын ортосунда болуп атат деп айтсак болот. Рахмат айтам, кошумчалай кетейин. Бул арада жергиликтүү кеңешке шайлоо учурунда жарандарга юридикалык жардам берүү максатында дагы тыгымсыз байланыш уюштурулмай болду. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму маалымдаганда жарандар шайлоого байланышкан суроолорун юристтерге 5-нен 18 декабрь ичинде саат 9-дан кечки саат 6-га чейин экранда көрүп жаткан номурлар аркылуу байланышып, узатып жооп алсаңыздар болот. Эми дүйнө жаңылыктарынан Орусиянын коргоо министрлиги Сириянын Алеппо шаарындагы Тала ооруканасына карата артиллериялык аткылоодон 2 медицина кызматкеринин өлүмүн сынга алды. Маалыматтарга караганда Талада жайгаштырылган ооруканада жай тургундарды дарылап жатканда кызматкерлерге кол салынып, 2 мейирман айым каза болгон. Жүкчүлдөр тарабынан бул бутак алууну Орусия кол салуу катары баалап, оорукананын кайсыл жерде жайгашканы туурасында маалыматты жүкчүлдөргө АКШ, Британия жана Франция берген деп айыптоодо. Ошондой эле Кызыл жарым ай коомунун медицина кызматкеринин өлүмүнө карата эч кандай реакция болбогондугун, кайдыгер мамиле жасаганын айтып, демейде үн чыкпай калганын дагы сындады. Бул арада болсо Facebook, Microsoft, Twitter жана YouTube өңдүү ири компаниялар интернет сайттар аркылуу экстремисттик сүрөттөрдүн жайылышын токтотуу үчүн биригишти. Аталган компаниялар бирдиктүү база түзүү менен виртуалдык бармак басымды аныкташат. Бул база аркылуу алар сайтта пайда болгон сүрөттөр, ошол эле видео материалдарды жайыла электе аны өчүрүп салууга мүмкүн болмокчу. Twitter социалдык түйүндө МТден эле терроризмге түрткөн контент орун жок экенин, анан элди таң калтырган ошол радикалдык көз карашты карманган видео материалдарга чек коюлганы туурасында маалымат жазылды. Ошол учурда эгер колдонуучу жарыяланган маалымат террорго эч кандай байланышы жок деген пикирин карманса, ошол эле кызматка жеке өзүнүн катын жөнөтүп түшүндүрмө берсе да болот экен. Анткени менен Еврокомиссия интернет торчонун ана башында турган бул компаниялар мындай биригүүнү эч ак эле баштаса болмок деген дагы пикирин билдирди. Экранды которуп жибербеңиз, кийинки бөлүктө калган кабарлардан учкай маалымат. Кыргыз акчасы эми жаңы үлгүдө кайрадан басылып чыкмай болду. 200, 500 жана 1000 сомдук сыртында кандай сүрөттөр, анан кандай түстөр менен чыкмакчы, маалымат алыңыз. Жалпы республика боюнча 140тан ашык мектеп карантинге байланыштуу жабылды. Ал эми шаардыктардын жарымынын көбү болсо сасык тумоону дале жеңе албай жатышат. Бул арада Москвадагы метродон аялды куткарган Марат Исаев жыл адамы тапты. Жаңы жылдан тартып Кыргызстанда улуттук валютанын 4 сериясындагы жакшыртылган 200, 500 жана 1000 сомдун номиналындагы банкнотторду жүгүртүүгө улуттук банк чыгармакчы. Өзгөртүлгөн акчага түшүрүлгөн залкарлардын сүрөттөрү классикалык ыкма менен даярдалып, мурдагыдан даана дагы көрүнүп турат экен. Жарыкка салып караганда сом деген дагы сөз даана так окулмакчы. Сом Кыргызстандын улуттук валютасы беле кетелик, жүгүртүүдө 1993-жылы берилген, жалпысынан 4 чыгарылыш болгон. Эң биринчиси бул 5-20 сомдуктар менен, андан кийин 10-50 тыйындар, ал эми 93-жылдын жаз айларында болсо, ошол жогоруда биз санап өткөн тыйындар чыгарылган. Башка кабарлардан Кыргыз өкмөтү административдик кодекске өзгөртүү киргизүүгө ылайык Евразиялык экономикалык биримдиктин мүчө өлкөлөрүнө ташылган жүктөрдү ташууда эрежелер бузулса, айыппул салынмай болду. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков кол койгон документке ылайык айыппулдун көлөмү 10 000 сомдон 50 000 сомго чейин көбөйтүлдү. Тиешелүү мыйзам долбооруна өзгөртүү киргизүүнү ушун транспорт министрлиги сунуштаган. Бишкекте сасык тумоо менен ооругандардын саны азая элек. Учурда шаардыктардын 50%-дан ашыгы вирус менен күрөшүүдө. Былтыркы жылга салыштырмалуу сасык тумоого кабылгандардын саны быйыл 2000ге көбүрөөк экен. Дене табуу көтөрүлүп, ооруканага кайрылгандар үчүн орун жок болгондуктан коридорлорго кошумча керебеттер коюлган. Бишкек боюнча бир ай ичинде 17 000 адам сасык тумоону жуктуруп алышкан. Бул арада сасык тумоодон улам Кыргызстандагы 140тан ашык мектеп карантинге жабылды. Мындан сырткары Чүй облусунда 4 бала бакча жабылган. Күч алган Кыргызстандагы сасык тумоо дартына карата көрүлгөн чаралар, сактануунун жолдору туурасында кесиптешим
дарыгери менен баарлашып келди. Саламатсызбы Алтын эже. Ошол биздин суроолор ОРВИ жана сасык тумоо оорулары боюнча болмокчу. Быйылкы сезондо сасык тумоо оорусу абдан күч алды. Бул эмне себепке байланыштуу? Бул эми сасык тумоо чынында быйыл аябай көп болуп атат, чем мурунку жылдарга караганда болжол менен 15%ке өстү деп айтсак да болот былтыркыга караганда. Себеби дегенде бул эми өзү сезонный оору болуп эсептелинет сасык тумоо. Ар бир 4 жылда подъем болот. Бир четинен бул биз жакта көбүнчө көп дөр келишти да бул жака. Оштон келишти, бүт баары эле новостройкадагылар аябай көп келгендер. Пропискасы бар, пропискасы жок. Чем Ошко караганда бизде Бишкекте аябай көп болуп атат. Ошо приезжийлер көп болгонуна байланыштуу деп айтсак да болот. Андан скученность аябай көп. Эрте түштү кыш. Кичинекей балдар мисалы буга чейин иммунитети жок, иммунитетке да байланыштуу болот. Буга чейин мисалы кичинекей балдар сасык тумоо менен бир дагы ооруган эмес. Алар биринчи жолу ооруп атат дегендей. Анан ошо мисалы биринчи жолу ооруган үчүн иммунитет жок үчүн алар бат воспринимать этет дагы бул вирусту. Анан оорушат. Ошон үчүн бизде негизи балдар, кичинекей балдар көп ооруп атат. Мисалы айтсак, вот 5-нде суткасына 344 киши жаран оорулар обращаться этсе, ошонун ичинен 115 жатты именно сасык тумоо менен. Ал эми взрослыйлардан болсо азыраак келип атышат, көбүнчө поликлиникага барышат, алар 20 эле обращаться этти да. ОРВИ боюнча кечээ күнү 187 обращение болду. Анын ичинен 167си ошо балдар. Взрослыйлар 20 деп айттым. Общий заболеваемость 344. Ушул сасык тумоону алдын алуу боюнча кандай иш-чаралар жүзүлүп атат? Кандай вакцинация кылынып атабы азыркы учурда? Азыркы учурда да вакцинация кылынып атат, но негизи кичине кечирээк болгону үчүн дагы азыр оору күч алып атат десе да болот. Негизи октябрь айында ошо вакцинаны эмдөөнү жүргүзүш керек. Жүргүзүлгөнү мына биздин мисалы медработниктер баарына жүргүзүп бүтүшкөн вакцинацияны. Поликлиникада дагы беременныйларга каралган, ошо аларды алышат. Хрониктердин баары алып атышат. Ар кайсы сердечный оорулар, өпкөсү менен ооругандардын баарына ошо каралган дагы, алардын баары алыш керек, чтобы осложнение болбош үчүн. Анан на платной основе тоже есть, эгерде кимдер кааласа, ошолор поликлиникага барып алышат. Эгерде ушул сасык тумоого чалдыгып калган адамдарга кандай кеңеш бересиз? Эмне биринчи иретте эмнени кылыш керек алдын алуу боюнча? Азыр эн аталардын баары эле билет болуш керек. Бүт эле баары эң биринчи температурасын өлчүрүш керек. Сасык тумоо башталганда балдар вялый болуп калышат. Некоторые кегестери беспокойный болушат. Температура аябай көтөрүлүп кетишет. Бир суткада бир 20-га жакын ошо судороги менен келип атышат. Ошо температурасын кегестер өлчөбөй калган. Ошон үчүн эң биринчи эле температурасын өлчөп, ошого карата температураны түшүргөн өзүлөрүндө аптечкасында дары болуш керек да, ошону берип туруш керек. Анан эле бизге обращаться этишет, себеби дегенде биз круглосуточно иштейбиз, скорыйга обращаться этет, андан сырткары поликлиникага барышат. Поликлиникада бизде скорыйлар оценить этет состояниесин, жаткыргандай болсо, тяжело болсо жаткырышат, эгерде состояниялары андай өтө оор абалда болбосо, анда үйгө кетишет, дагы үйдөгөн анда дарыларды алышат. Орусияда кыргыздар Москвадагы метродон аялды куткарып калган Марат Исаевдин жыл адамы аташканын Кыргызстандын элчилиги билдирди. Москва шаарында жыл сайын берилүүчү ишкер аудитория Awards 2016 сыйлык тапшыруу аземи болуп өткөн. Бул сыйлык быйыл Орусиядагы ишкер, маданият, ошол эле социалдык, анан саясий жаатта ийгиликке жетишкен кыргыз диаспорасынын өкүлдөрүнө берилди. Ал эми жылдын мамлекеттик ишмери номинациясы боюнча элчи Болот Отунбаевга сыйлык ыйгарылган. Жыл адамы намын алган Марат Исаев туурасында
дагы жолу эсиңерге сала кетсек, Исаев февральда Москвадагы метрого кулап калган аялды полиция кызматкери чогуу куткарган. Бул эрдик үчүн ал Владимир Путин менен ошондой эле өлкө башчысы Озбек Атамбаевден медаль алган. Анын бул кадамын миңдеген интернет колдонуучулар да колдоого алып, өздөрүнүн ыраазычылыгын билдиришкен эле. Оодон кеткен бардык жаңылыктар биздин интернеттеги сайтыбызда дагы жайгаштырылууда. Дарегибиз 11 чекит KG. Аты жөнүм Айгерим Жаныкул. Буюрса, эртеңки чыгарылышка чейин жолугушканча саламатта калыңыздар.